Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Жараткан Кудай Таалам бүгүнкү күндө бизге жума намазына келүүгө мүмкүнчүлүк бергенине, жума ибадатын мечитте аткарууна мүмкүнчүлүк бергенине, дагы да өмүрүбүздү узартып, ушундай улуу күндөргө күбө болуп, амалдарды аткарып, бир кадам болсо дагы жараткан Кудай Таалама жакын болуубузга мүмкүнчүлүк бергенине чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынын арасынан эки дос болот. Экөө бирдей амалдарга бекем болушат. Мечиттеги намаздар болсун, кайрымдуулук иштери болсун, орозосу болсун, башкасы болсун, жихадта болсун, пайгамбарыбыз менен биргеликте газаттарда. Айтор бирөөсү бир газатта шейит болот. Шейит болуп кетет. Шейиттин даражасын баарыбыз билгендей жогору болот. Экинчи досу калып калат, аман калат. Арадан бир жыл өмүр сүрүп, бир жылдан кийин кайтыш болот. Шейит болбойт, согушта эмес, мындай эле. Анан ошол эки сахабалардын түшүнө кирет. Карасалар, шейит болгонго караганда андан кийин бир жыл өмүр сүргөн сахабанын даражасы бийик, жогоруда. Сахабалар таң калышат: "Я Расулаллах, ey Алланын элчиси, биз билгенден шейиттердин даражасы улуу болот. Жаныда жүргөн, шейит болбогон адам бир жыл кийин кайтыш болуп, даражасы жогору болуп кетиптир" дегенде, албетте даражасы жогору болот. Шейитке караганда берки сахаба бир жыл артык ибадат кылбадыбы дейт. Бир жыл артык жума намазы болбодубу? Бир жыл артык ибадаттары, орозосу, Кураны, зикири, салаваты болбодубу? Жакшылык иштери болбодубу дейт. Ошол кайда кетсин дегендей, арабызда өткөнкү жумада канча бир туугандарыбыз бар эле, бүгүн жок, айрылып отурабыз. Алдыңкы жумаларда канчалаган бир туугандарыбыз бар эле, алардан айрылып отурабыз. Кече эле Рамазан айы өтүп кеткендей, урматтуу жамаат, мана дагы бир эки жумадан кийин Рамазан айы кирип келет. Өткөнкү Рамазанда канча жакындарыбыз бар эле, алар жок. Бирок Кудай Таалам сиз менен бизге дагы да бир мүмкүнчүлүк, жакындаганга, дагы да бир шанс берип жаткан учуру тиричилик өтө берет. Кудайдын жазган ырыскысыны таап жей беребиз. Болгону кете турган күнүбүзгө, жараткан Кудай Таалама жолуга турган күнүбүзгө колубуздан келишинче даярдык көргөн болсок. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга чексиз салават саламдар болсун. Пайгамбарыбыздын үммөтү болгонубузга бизге, Кудай Таалам пайгамбардын үммөтүнөн кылганыга чексиз шүгүрлөр болсун. Бир сахаба сурайт: "Ey Алланын элчиси, мен зикирге бир убакыт бөлөм" дейт. Ошол убактымдын жеке өзүнүн убактысы, жеке ибадатка. Сизге салават айтып арнап 4төн бирин ажыратсам кандай дейсиз дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жакшы болот, сонун дейт. Бирок көбүрөөк бөлсөм дагы да жакшы болот дейт. Тигил сахаба анда 3төн бирини дейт. Пайгамбарыбыздан жанакы жооп, анда жарымыны дейт. Пайгамбарыбыздан жанакы жооп, анда 3төн экисини дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан ошол эле жооп кайтат: "Жакшы, сонун. Бирок дагы да көбүрөөк кылсаң сага жакшы болот" дейт. Анда: "Я Расулаллах, убактымдын барын, бош убактымды сизге салават айтууга арнаймын" дегенде, демек ошондой кыла турган болсоң, сенин бул дүйнөдөгү проблемаң чечилет, акыреттик проблемаң дагы чечилет дейт. Тилибиз дайыма Алланы эстеп, сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу менен гана алек болгон тилдерден болсун.
Бүгүнкү хутба, жума хутбабыз, маселебиздин мазмуну берешендүүлүк жөнүндө экен. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде bir neçe ayatlarda Ya eyyuhellezine amenu, ey iman keltirgenler, imandуу болгондор, жараткан Кудай Таалама иман келтирген, анын шериги жок, анын баласы жок, анын окшошу жок, анын теңи жок деп периштелерге, Кудай Таалам түшүргөн китептерге, пайгамбарларга, акырет күнгө иман келтиргендер. Анфиqu mimma razaqnakum. Biz силерге берген ырыскынын чекесинен бергиле дейт. Biz бергенди силер дагы бергиле дейт. Берешендүү болгула дейт. Min qabli an ya'ti yawmun, ушундай бир күн келип калгыча, ал кандай күн? La bay'un fihi, ал күндө сатуу жок, сатып алуу жок болот дейт. Кыямат күндө айтып жатканы. Кыямат кайым келгенге чейин, силер бул жашоодон коштошуп кеткенге чейин, biz берип жаткан ырыскынын чекесинен, четинен силер да бергиле дейт. Башка бир аятында Кудай Таалам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кайрылат. Эй Мухаммед, менин пенделериме айткын дейт. Кайсыл пенделериңе айтайын? Иман келтирген пенделериме айткын. Эмне деп? Юқимус салата, намаздарын тургузушсун дейт. Намазды тургузгула дейт. Намазды тургузуу, кээ бир алымдар бул өтө чоң күнөө деп эсептейт, намаз окубай койгондо. Намазга бекем болуу исламдын эң чоң белгилеринен бири. Намазды тургузсундар. Андан кийин ва юнфиqu mimma razaqnahum, аларга биз берген ырыскынын четинен берешендүүлүк кылып таратсындар. Сирран, жашыруун түрдө, ва аланиятан, ачык түрдө. Башка бир сүрөдө Кудай Таалам Амину биллахи ва расулихи, силер Алла Таалага иман келтиргиле, анын пайгамбарына иман келтиргиле дейт. Ва анфиqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih, силердин колуңарга аманат кылып берген нерседен тараткыла дейт. Бергиле дейт. Берешендүүлүктү көрсөткүлө дейт. Анткени иман келтирип берешендүү болгондорго Кудай Тааламдын кыяматтагы кечиримдүүлүгү жана аларга чоң сооп жазылат дейт. Фаллазина аману, иман келтирген болсо, ва анфaqu, берешендүүлүккө бекем болгон болсо, лахум магфиратун, алардын күнөөлөрү кечирилет, ва ажрун кабир, аларга чоң сооп болот дейт. Валакиннал бирра ман амана биллахи вал яумил ахир. Жакшылык эмне дегенде? Жакшылык Алла Таалага иман келтирүү, акырет күнгө иман келтирүү, вал малаикати, периштелерге иман келтирүү, вал китаби, китептерге иман келтирүү, ван набийин, пайгамбарларга иман келтирүү, ва атал мала ала хуббихи, өз жанына жаккан дүнүйөсүнү бөлүшүп таратып берген. Кимдерге? Завил курба, туугандарына, вал ятама, жетимдерге, вал масакин, мискин кедейлерге, ва бинис сабили, жолдо калып кеткендерге, ва саилина, сурагандарга, муктаж болгондорго, ва фир риqabi, кулдарды азат кылууга жумшалган акча дейт. Мана ушул Кур'ан-ы Керимди окуй турган болсоңуздар, аяттарына көз жүгүртө турган болсоңуздар, байлар гана берешендүү болсун деген эмес. Намаз окугандарды, орозого бекем болгондорду дагы бир өзгөчө сыпаты бар деп мактаганда, аларды берешен деп мактады. Адам баласы берешен болуу үчүн эң биринчиден, урматтуу жамаат, бул жүрөктөн чыга турган болуш керек. Жүрөк кең болуш керек.
кызганыч, көрө албастык, ушундай оорулардан жүрөк таза болуш керек. Ошондо сиз чыгара аласыз, ошондо сиз бере аласыз. Жүрөк тазалыктын белгиси берешендик болгондуктан ошол берешендүүлүк такыбалардын сыпаты болду. Кудай Таала мактаганда булар намазды гана тургузбайт. Намазды да тургузат, орозосун дагы кармайт, Куранын дагы окуйт. И Кудай Таалам берген рызкынын четинен берешендүүлүк кылат деди. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадиси бар экен. Инна сахия, берешен. Кандай? Карибун миналлах, Аллага жакын болот. Карибун минаннас. Берген адамды ким жаман көрөт эле? Ким жек көрөт? Адамдарга жакын болот. Карибун минал жаннати. Бейишке жакын болот. Баидун анин нар. Тозоктон алыс болот деди. Ва иннал бахила, ал эми сараң адам боло турган болсо, ал баидун миналлах, Алладан алыс болот. Баидун минаннас, кимге жагат сараң адам? Кимге жагат? Бирөөдөн сурасаңыз бербей турган болсо, бар болуп туруп бербей турган болсо, кимге жагат ал? Адамдардан да алыс болот. Баидун минал жаннати, бейиштен да алыс болот. Карибун минан нар, тозокко жакын болот дейт. Ва иннал жахила сахия ахаббу илаллах мин алимин бахил. Мол салыштыруу, бир чоң салыштыруу болуп атат да. Илимсиз, өтө илими жок берешен, өтө илими жок берешен, илимдүү сараңдан артык дейт. Илими аз адам, жүрөгү кең, бар дүньөсүн бөлүшкөн, илими бар, бирок ичи таарыгандан артык дейт Кудай Таала. Башка бир хадисинде Азирети Абдуллах ибн Умар, Аллахым өзүнөн дагы атасынан дагы разы болгон болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан мындай риваят кылат. Хулукани, эки мүнөз, юхиббухум Аллаху азза ва жал, Аллах Таалам жакшы көрөт дейт. Ва хулукани юбгидухум Аллаху азза ва жал, эки мүнөздү Кудай Таалам жек көрөт дейт. Жакшы көргөн эки мүнөз бул фахуснул хулуqi, жакшы мүнөз, адамгерчиликтүү мүнөз. Адамгерчиликтүү мүнөз. Эркек эркектей болуп, аял аялдай болсо, ата атадай, бала баладай болсо, бир туугандай болсо, адамгерчиликтүү жакшы мүнөз. Экинчиси берешендүүлүк дейт. Кудай Таалам ушул эки мүнөздү жакшы көрөт дейт. Ал эми жек көргөн эки мүнөз суук, оор мүнөз менен сараңдык дейт. Кудай Таалам сараңдыкты жакшы көрбөйт. Кудай Таалам жактырбаган мүнөз бул. Муса алейхиссаламдын доорунда бир кедей жигит болот. Муса, Алланын пайгамбарысың, элчисиң, мага бир дуа алып бергин дейт. Дуа кыл. Кудайдан сурап бер, мага байлык берсин дейт. Мен кедейликтен тажадым. Бир жакшы өмүр сүрөйүн. Каалаган нерсемди жей турган, каалаганды кие тургандай болоюн. Байлык берсин мага деп суранганда, Муса алейхиссалам дуа кылат. Ан Кудай Таалам айтат: Муса, ошол мен пендеме байлык берейин дейт. Бирок пендемден сура, мен 30 эле жылдык байлык беремин. Ошол 30 жыл азыртан баштасынбы? Өмүрүнүн орто жагында болсунбу? Өмүрүнүн аягында болсунбу дейт. 30 жыл бай болот. Ошол убакытты өзү тандасын дейт. Кааласа азыр, кааласа кийинчерээк, кааласа аягында. Муса алейхиссалам жанакы пендени чакырат. Мен Кудай Тааламдан сурадым, сага байлык бере турган болду. Бирок качан каалайсың? Азырбы?
өмүрүңдүн ортосундабы, аягындабы дегенде берсе азыр берсин дейт. Ошентип Кудай Таалам тигил жигитке байлык берет. Жанагы жигит боп кетет, биздин тил менен айтканда. Үйү жаңы болот, сарайы болот, мал мүлк, чеги жок, эсеби жок болот. Арадан 30 жыл өтөт. Муса пайгамбарыбыз кабар алганы барат. 30 жыл бүткөндө караса дагы деле Кудай Таалам берген нематы чексиз. Бул түгөгүчө бир аз убакыт бар экен деп кетет. Бир канча убакыттан кийин келсе, азайган эмес, көбөйүп бара жатат. Анан Кудай Таалама кайрылат. Я Рабби, сен 30 жыл байлык берем дедиң. 30 жыл жакшы жашайт, кийин байлыгын алынат, жетектелет дедиң дегенде Кудай Таалам айтат, ооба дейт. Мен ошондой дедим эле, бирок бул пенде мен ага берген күндөн баштап башкаларга да бере баштады дейт. Мен берген нерсени бул башкалар менен бөлүштү дейт. Бүтүп калышын билсе дагы. Кантип мен ага бербей коёмун дейт. Өзүндө жок боло турган нерсени түгөп калышын билип, бекитип, жашырып, көмүп, өзүнө сактабастан бөлүштү дейт пенделер менен. Жок нерсесин бөлүшкөн пендемдин астында менде бар болуп туруп, чексиз болуп туруп, бербей койгондон уялдым дейт. Пендем айтып кой, канча берсе, эселеп мен беремин дейт. Аш-шайтану яидукумул факра. Шайтандын адам баласынын оюна азгыруу салганда биринчи нерсеси, сен тыйынды бекер чыгара турган болсоң, кедейчилик келет дейт. Банкрот болосуң, акчаң азайып кетет, оборотуң жүрбөй калат. Бир тыйының, эки тыйыныңдын бир тыйыны берсең, бир эле тыйын калып калат, эртең күнү сен башыңа оор күн күлөт деп, адамдын оюна шайтан жамандыкты, кедейчиликти гана сиңирет. Шайтан васваса кылат, андан артык күчү жок. Ой салат, адамдын оюна ой салат. Сенде эки болсо бирини берсең бир эле калат дейт. Кудай Тааламда андай эмес, Кудай Таалам бирди берсең 10 кайтат. Сенде эки болуп бирди берсең сенде 11 болот дейт. Валлаху яидукум магфиратан минху ва фадла. Кудай Таалам силерге берешендүүлүктү, кечиримдүүлүктү убада кылат дейт. Бирок биздин оюбузга көбүрөөк шайтандын васвасасы орун алып калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан үлгү алалы. Сурап келген адамга жок деген эмес. Бирде Азирет Умар экөө олтурат, бирөө келип сурайт бир нерсени, я Расулалла, сенде ушул нерсе барбы? Мен муктаж болуп жатамын дегенде, пайгамбарыбызда жок болот ал нерсе. Барып сатып алгандагы саткан адамга айт, менин мойнумда карыз, мен төлөймүн дейт. Сен алып кете бер ошол нерсени дегенде, Азирет Умар таң калат дагы, я Расулалла, сиз буга милдеттүү эмессиз дейт мындай кылганга. Сизде жок нерсени бергенге милдеттүү эмессиз дегенде, пайгамбарыбыз бир аз башкача болуп калат. Анан жанында дагы бир бедуин арабтардан отурган болот дагы. Эй Алланын элчиси, сен калтаңдан берип атасың, бу Кудай берип атпайбы, коркпогун дейт. Шондо пайгамбарыбыз жылмаят. Биз мана ушуга буйрулганбыз дейт. Берешендүүлүккө буйрулганбыз дейт. Рамазан айы келе жатат. Пайгамбарыбыз Рамазан айынан башка айларда Рамазандай берешен болгон эмес. Алымдарыбыздын көпчүлүгү айтат, ушул Рамазан айында зекет бере тургандар зекетин чыгарсын дейт. Жакшы бир амалдарды, ниеттерди кылам деген адамдар ушул Рамазан айында ниетти бекем кылып ушул айда чыгарсын дейт. Келиңиздер, колубуздан келишинче маселе канча чыгарганда эмес, маселе канчалык деңгээлде жүрөктөн чыкканына байланыштуу. Жүрөктөн чыкканына байланыштуу. Бир сом болсо дагы
bir son bolsa dagы жүрөктөн чыгарып bir адамдын муктаждыгына жардам берсеңиz, кээ бирлердин миллион миллиардтардан артык соопка ээ болосуз. Күнүнө эрте менен таң атканда эки периште дуа кылат. Аллахумма a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah'ım бүгүнкү күндө ким берешендүүлүк кыла турган болсо, ким калтасынан акча чыгарып садака, жакшылык, кайрымдуулук кыла турган болсо, ошого эселеп бергин дейт. Аллахумма a'ti mumsikan talafa. Кимде ким сараңдык кылып ошол бир сомду чыгарганга дагы жүрөгү жол бербей турган болсо, берешендүүлүк кылбай турган болсо, аныкыны куруткун деп дуа кылат. Эрте менен күнүнө улуу айларда турабыз, Шабан айында. Пайгамбарыбыз жакшы көргөн айда турабыз. Эртең Рамазан айы келатат. Айлардын султаны болгон. Амалдар эселеп сооп жазылган. Ушул улуу айларда ушундай бир жакшы касиеттерге ээ болууну жараткандан сурап, чыныгы момундар китепте алардын сыпаты келгениге амал кылганга аракет кылалы. Берешендүүлүктүн урматтуу жамаат жакшы жактарынын бири Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам вахий аркылуу түшкөн Кур'ан-ы Каримде Кудай Таалам айткандай: "Мен заллази юқридуллаха қардан хасана", кимде ким Кудай Таалама өткөрүп кое турган болсо, Кудай Таалам ага эселеп берет дейт. Эселеп берет дейт. Экинчиси, урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келет: "Ас-садакату раддул бала", садака берүү белени кайтарат дейт. Садака берүү белени кайтарат, садака берүү ден соолукту чың кылат, садака берүү калган акчанын аман калышына себепчи болот. Ма нақаса малун мин садака, эч кандай бир пенденин байлыгы садака менен азайган эмес, азайбайт дагы дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Дау мардакум бис садака", силердин араңарда ооруп жаткандар болсо, ошол шифа тилеп, шифа максатында садака бергиле дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде келет: "Жети түрдүү адам кыяматта аршынын көлөкөсүндө турат" дейт. Ошонун бирөөсү оң колу берген садаканы сол колу билбеген адам дейт. Сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айткандай, садака берүү жараткан Кудай Тааламдын ачуусуну тартып алат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабаларга айткан: "Берешендүүлөрдүн кемчилигин издебегиле" деген. Анткени Кудай Таалам ага көз жумат деген. Берешендүүлөрдүн кемчилигин издебегиле, керек болсо Кудай Тааламдын өзү көз жумат деген. Табук согушунда Hazreti Abu Bakr келди. Бар мал мулк дүньөсүн алып келди, "Я Расулаллах, муну алдыңызга коёюн" деди. Hazreti Umar келди. Тапкан дүньөсүн тең жарымын бөлүп алып келди. Hazreti Usman алып келип жатат. Токтобойт, үзүлбөйт. Аягында Пайгамбарыбыз эмне деди? Дуа берди. Кантип: "Я Аллах, мен бүгүн ушул Усмандын кылганга разы болдум" деди. "Мен разы болдум, я Рабби, сен дагы разы болгун" деди. Сахабаларга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр, Пайгамбарыбызды көрүп жашады, Пайгамбарыбыздан бирге жашады дагы. Аларга бейишти сатып алуу мүмкүнчүлүгү түзүлдү аларга. Аллах мага разы болсо, ал бейишке барбай кайда барат? Бир сахаба кошунасы менен урушуп кетти, экөө бир тал курман талашып. Пайгамбарыбыз ошол ызычуудан чыгыш үчүн ушул талды ким сатып алат деди. Сатып алсын дагы бирөөсүндө белек кылсын, маселе бүтөт дегенде эч ким унчукпады. Ким ушул талды сатып алса, ага бештен бир тал деди, бир тал курма деди.
Сахабалардын бири тура калды дагы: "Я Расулаллах, сөзүңүзгө турасызбы?" деди. "Сөзүмө турам." "Бейиштен бир тал курма сага" деди. Жүрөгүнө эң жакын болгон курма багыны белек кылды. Жүрөгүнө жакын болгон, жылына миңдеген, миллиондогон акча алып келе турган багыны бир тал бакка алмаштырды. Бир тал курмага алмаштырды дагы. "Я Расулаллах, бейиштен бир тал курмабы?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күлүп туруп: "Жок. Бир тал курма эмес, бир канча бак курма" деди. Аларга ушундай мүмкүнчүлүк болду. Исламга чейинки доордо жолдо бара жаткан, туура эмес багытта жүргөн бир аял киши көчөдө, жолдо бара жатса, көчөдө бир чаңкаган итти көрүп, жаныбарды көрүп, кудукка түшүп, суу толтуруп алып чыгып берип, ичирип кетти. Ушул амал үчүн бейишке кирди дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дооруга чейин бир заманда Бани Исраилде бир ибадатка бекем болгон адам болот экен. 60 жыл өзүнүн ибадат кылуучу жайынан чыкпай ибадат кылат дейт. Кийин Кудайдын буйругу менен ошол жактарга жан жаап, жер көгөрүп, жанакы 60 жыл чыкпай ибадат кылган адам чыгып, көчөгө чыгып, талаага чыгып, көз жүгүртүп ары бери болот дагы. Анан бир аял кишини көрүп калат. Эми урматтуу жамаат, шайтандын азгыруу ушундай күчтүү болот. Жанакы 60 жыл ибадат кылган адам жаман ишке барып коет. Калтасында бар болгону эти туурамнан болот. Кылган амалынан кийин, кемчилигинен кийин кайра келип Кудайдан кечирим сурайт. Анан тилемчи сурап келет. Бар эки туурамнанын берет, дагы кетирип жибергенден кийин жан берет. Кайтыш болот. Кийин Кудайдын астына барат. Амалдарын таразыга салгыла дегенде 60 жылдык амалын бир таразыга салат. Кылган күнөө ишин бир таразыга салганда күнөө иши оор чыгат. 60 жылдык ибадатты бир күнөө иш жууп кетет. Анан таразыга жанакы кылган кайрымдуулук эки туурамнанды койгондо, эки туурамнан жанакы иштен оор болот дагы, күнөөсү кечирилип бейишке киргизилет. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тахқиранна минал ма'руфи шей'ан." Жакшылык амалдарда, жакшылык кылууда эч нерсени кем көрбөгүн дейт, аз деп санабагын дейт. Болбогон нерсе деп санабагын, колуңдан келсе ошону да кылып койгун дейт. Балким билбейсиң кайсыл амалың менен сен бейишке кирип кетесиң. Балким билбейсиң кайсыл амалды байкабай кылып коюп тозокко кирип кетесиң. Алла субханаху таала айтылган сөздөргө баарыбызга амал кылууду насип кылган болсун. Урматтуу жамаат, бизге эскертүү келди. Эскертүүнү сиздер менен бөлүшө коеюн. Телефон аркылуу алдамчылар көбөйгөн учур экен. Акыркы учурларда ошол мамлекеттик органдарга кайрылып, телефондон алданып, телефон сүйлөмдөн алданып, акча алдырткандардын жалпы суммасы бир 15 миллион сомдон ашык акча экен. Телефондон алданып калгандар. Алдамчылар телефон чалып, сиздин жакыныңызга же сизге жакын адамыңыздын атын айтып, же болбосо сиздин тууганыңыз, сиздин бир нерсеңиз кокустан аварияга учурады, кырсыкка учурады, тигинде болуп калды, мондай болуп калды. Срочно акчаны которо коюңуз, акча бере коюңуз деп, айрыкча жашы улуу кишилерге ушундай бир пластык жолдорун, арам тамак ыкмаларын кылып жабырлангандар өтө көп экен. Эскертүү биздин милдетибиз, эскертүү момундарга пайдалуу болот дейт. Ушундай сиздерге да телефон чалып, мен бир тууганыма чалган менин атымдан. Мен атымды айтып туруп, Абдулла деп туруп,
аварияга түшүп калды, кырсыктап калды, больницага жатат, срочно акча котор. Врачтар сурап атат, операцияга кириш керек экен, 150 миң которуңуз деп сураган. Бул болгон окуя. Анан биздин адам эми аялыма чала койгон, апама чала койгон, маселе жалган экенин билип токтоп калган да. Жашы улуу адамдарга телефон чалып ушундай, алар паникага түшүп калат экен, шашып жиберет экен, коркуп жиберет экен, өзүн жоготуп коет экен дагы айткан нерсесин аткарып жиберет. Мына ушундай нерседен этият бололу, сак бололу, и бөлүшүп дагы коюңуздар. Чужой, тааныш эмес, чочун адамдардын телефонуна алар менен сүйлөшүүдөн алыс болуңуздар. Ушундай жалган маалыматтарга, жалган сөздөргө дагы ишенип калбаңыздар. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма анфa'na бima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya